Assalamu алейкум, кадырман телегөрүүчүлөр, урматтуу мусулман биртугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сааты көрсөтүүсү өзгөртүүсүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте өмүргө залал келтирүү, өмүргө коркунуч келтирүү дегеле адамга жаза берүү туурасында кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябыздын ардактуу коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын диний агартуу, жаштар жана аялдар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси устазыбыз Абибиле Ажы Кадырбердиев келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Абиле Ажы, мынакей коомчулукта бүгүнкү күндө мынакей соц тармактан карасак, үрөй учурган окуялар абдан көп катталып атпайбы? Мынакей кечээки эле агасы менен карындашын жанагынтип бычактап койгон окуялар, анан зордук зомбулук дагы бүгүнкү күндө абдан көбөйүп аткан учурда. Анан деги эле шариятыбыз адамдын жаны тууралуу, адамдын өмүрү тууралуу эмне дейт? Ушундан баштабайлыбы? Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах, амма бад. Биздин шариятыбызда адам өмүрү дегеле адам жаны өтө баалуу неамат деп саналат. Себеби бул жанды Кудайдан башка эч ким бере албайт. Демек, жараткан тарабынан бизге инсаниятка ыроолонгон эң чоң баалуу неамат жан болгондон кийин аны алууга эч кимдин укугу жок. Бир гана Кудай өзү каалаган учурда алат. Жада калса инсан өзүнүн жанын өзү алууга да укугу жок. Ушунчалык бирөөнүн жанын кое тур, адам өзүнүн жанын өзү кыюуга да укугу жок. Кол салбаш керек. Кол салбаш керек. Шариятыбызда өмүр ушунчалык бааланат. Ар кайсы фих китептерибизде болсун, адабият китептерибизде болсун, карасак бардык нерседе адамдын өмүрүн сактап калууга басым жасалган. Бир мисал келтирип кетейин. Кош бойлуу аял болсо, анан дарыгерлер аны төрөгөнгө уруксат бербейт. Ушундай учурлар катталып калат. Эгер деле төрөсө, эненин өмүрүнө кооптуулук жаралат десе, биздин шариятыбыз айтат, али жарык дүйнөгө келе элек жашабашы белгилүү болгон баладан көрө жашап аткандыгы анык болгон эненин өмүрүн сактап калыш керек дейт. Жана башка бул окшогон мисалдарды айтса толтура. Тилекке каршы бүгүн адам жаны кадырсыз болуп баратат. Анан соц тармактарда байма-бай ушундай эмелер чыкканда, сиз айтмакчы үрөйдү учуруп атат. Бул кайдыгер карап кое турган маселе эмес, балким мунун дарылоо учуру келди дейбизби, же алдын алуу керек дейбизби, кандай гана чара болбосун, ар тараптуу буга бир масштабтуу түрдө жан башышыбыз керек экендигин көрсөтүп атат. Мен жакында жыл башында элек 2025 жылдын жыл башында январь айында Ички иштер министрлигинин статистикасына көзүм түшүп калды. Жанагындай зордук зомбулук аркылуу, же болсо ошондо жан кыюулардын статистикасын анан бир айдан кийинки февралдагыны көрсөткөндө 2 айдын экөөнүн ортосундагы көрсөткүч 4000 өскөн. Демек 4000 адамдын жаны кыйылып атат да. Бул ошол нерсе, ошол статистика коомчулукка бир кандайдыр бир коңгуроо кагып атат. Сак болгула, алдын алгыла, чарасын көргүлө дегендей. Биз дин кызматкерлери болгондой, укук коргоо органдары болсун, дегеле коомчулук болсун, кайсы тармакта иштебейли, бүгүн биз мына ушул нерсенин көкөй кесте болгон ушундай көйгөйдүн бир чечилиш жолун табышыбыз керек болуп атат. Негизи эле мынакей өзүңүз да сөзүңүздү баса белгилеп айтып кеттиңиз. Адамдын бир тамчы каны ушунчалык баалуу дедиңиз да. Анан бүгүнкү күндөгү окуяларга жол бербеш үчүн дин кызматкерлери балким жума баяндарын, жанагындай жергиликтүү эл менен жолугушууларды балким көбөйтүп, элге багыл көкүрөктөгү ыйманын жаңыртууга бир себепчи болсо кандай болот? Ушул жакты иш алып барса болобу? Дин кызматкерлери менин пикирим, менин оюмча колунан келгенче жан өрөп кызмат кылып атат. Себеби өлкөбүздө 4000 чукул мешит болсо, анын жарымынан көбүндө эле жума намазы окулат. Ошол жерде жумаларда байма-бай айтылат.
муфтияттар анан бекитип берилген темага кошумча дагы ушул маселе боюнча насааттар айтылып келүүдө. Бирок бул жетишсиз деп ойлойм. Себеби негизги тарбия үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдөн башталат дагы жума намаздар менен эле чектелип калбай, балким аш тойлордо болобу, атайын жыйындарды уюштуруппу, атайын жаштар окуп аткан мекемелерге барып, же болбосо аял заты иштеп аткан ишканаларга барып, аталар менен мына ушундай бир эмелерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби жума намазга элдин баары бара бербейт экен. Соц тармактардан аалымдардын баянын баардыгы эле көрө бербейт экен. Бул түшүндүрүү иштери жөнүндөгү биздин бул көйгөйдү чечүүдөгү бир салымыбыз дейлик. Түшүндүрүү иштери менен биз дин кызматкерлеринин түшүндүрүш иштерин жүргүзүш гана укугубуз бар. Башка жактан биз аларды жазага тарта албайбыз. Же болбосо кандай бир эмне деп коет. Ошол биздин насаатыбызды аткарбаса ага бир сөгүш жарыялай албайбыз, башка кыла албайбыз. Болгону бул жерде укук коргоо органдары менен биз дини кызматкерлер эри шаркак иштеп, алар күч болуп берсе, биз үн болуп берип, көбүрөөк элдик жыйындарды, айрыкча жаштарды мына ушул нерселерден көзүн ачууга, кайдыгер болбоого мындай бир үндөй турган жыйындарды көбүрөөк өткөрүш керек болуп атат. Соц тармактарда жанагы адепсиз нерселерди көрүп атат адамдар, бирок мындай насааттарды укпай атат. Ошону уга турган жактарын караш керек. Же мектептерге, окуу жайларга барып, иши кылып, негизи бул нерсе үй бүлөдөн башталат да. Айта кете турган нерсе, мисалы, үйүндө өзүнүн өмүрлүк жолдошунун, күйөөсүнүн запкы жеген аял өчүн балдарынан алат. Анан ал бала энесинен жанагындай жеме ичкен болсо, көчөгө чыгып өчүн өзүнүн алсыздардан, өзүнүн жаш кичүүлөрдөн алат. Ошентип бул нерсе уланат дагы, анан жан күйүүгө жаналып баратат. Андыктан биз чынжырды карап туруп, ошол чынжырдын баш жагына келип туруп, ошо жерден тамырды кесиш керек болуп атат да. Ошо жерден чечиш керек. Демек, бул үй бүлөдөгү кайдыгерлик болуп атат. Үй бүлөдө көпчүлүк азыр балдардын тарбияланышы менен элек болбой калдык. Баары бир балабыздын колунда телефон, эмне көрүп атат, эмне угуп атат, аны менен ишибиз жок. Анан өзүбүз деле билбейм, үй бүлөдө балдарыбызга кандай адам болуш керек экендиги жөнүндө өзүбүз үлгү боло албай аткандарбыз. Мен ойлойм, негизги көйгөй ушул жакта, биз ошол булактын түбүн табыш керек дегендей, ошол жактан башташыбыз керек. Аны үчүн үй бүлө курган адамдар менен көбүрөөк алака кылышыбыз керек болот. Абил ажы, мынакей шарият адамдын өмүрүн ушунча баалуу кылыптыр да. Эми бир адамга залал келтирди. Ал кокусунан болсун, атайлап болсун, мунун өкүмү кандай болот? Балким бул дүйнөдө кутулуп кетиши мүмкүн, бирок акыреттик жактан кандай жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн? Наба деген сүрө бар. Эл ичинде Амма сүрөсү деп айтылат. Ошонун акыркы аятында ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба дейт. Капыр айтат, айланайын, ушу адам болгондон көрө айбан болуп бүгүн топуракка айланып калсам болмок экен деп өкүнөт. Анын себеби кандай болот десе, акыретте адамзат эле эмес, жан жаныбар бири-бирине ыза берген болсо, ошол жерден өч алып берилет. Тафсирлерде жазат, мүйүздүү кошкор мүйүзсүз кошкорду сүзгөн болсо, Кудай Таала мүйүзсүз кошкорго да мүйүз жаратып берип, сен да сүзүп ал дейт. Ошентип жаныбарлардын ортосундагы алды берди акылар бүткөндөн кийин эми силер топуракка айлангыла дейт, алардын баары топуракка айланып кетет. Анан кезек келме-кезек инсандарга эсептешүү келгенде, аны көрүп турган капыр айтат, андан көрө мен деле айбан болуп жаралып калсам болмок экен, бүгүн мынтип тозокко түшпөй топуракка айланмак экенмин деп арман кылат дейт. Бул акыреттегиси. Ар бир нерсе үчүн Кудай Таала кыяматта эсебин алып берет. Бирок шариятыбызда жанагы кисас деген маселе бар. Кисас дегени ким башка бирөөгө кандай зыян жеткирген болсо, анын өлчөмүндөй зыян менен мында жазылыш керек. Мисалы үчүн бир манжасын сындырса, анда манжасын сындыргыла дейт. Бир жерин көгөрсө, анда көгөрткүлө дейт. Анан жада калса, эми шариаттын өкүмү, бирок аны түшүндүрүү менен айтып кетели. Бирөөнүн жанын кыйган болсо, жанагындай себепсиз, атайлап, зөөкүрлүк менен, зулум менен кылган болсо, ошол жан кыйган адамдын да жаны алынат дейт. Мындан максат исламды ташбоор кылып көрсөтүш келгендер да бар, бирок
ушул жазанын катаалдыгынан балким адамдар күнөөдөн токтойт. Ошол жаза канчалык катаал болсо, адам ошончолук ошол күнөөдөн тартат өзүн. Жаза жеңил болгон сайын, тиги деле жасады го бул күнөөнү, анан жаза тартпады го деп балким бул нерсе көбөйүп кетет. Эми бул нерсени бүгүн мен жашоодо киргизиш керек, өлүм жазасын жанагындай кайра жүргүзүш керек дегенге да ошол мындай бир үндөөчү адам эмесмин. Аны биз светтик мамлекетпиз, аны биздин мыйзам чыгаруучулар билет, элдин абалын башкаларын билет, ал өздөрү карап чечим чыгарат. Иши кылып, жанагы мен айткандай, адам өмүрүн сактап калуу үчүн кандай гана арга болбосун, заманына, дооруна, жерине жараша бир катаал өкүмдөр алыныш керек деп ойлойм. Мынакей бүгүнкү күндө кээ бир учурларда жанагындай интернет тармактарынан көрүп калып атпайбызбы? Жана мектеп учурларында, мектептерде дагы балдар бири-бири менен мушташып, жосо жанагынтип салык салып, кыз балдарды уруп, жосо кыз балдарга зомбулук көрсөтүп, ушундайлар да учурлар да катталып калып атат да. Бирок сиз айттыңыз, башаты барып үй бүлөдөн баягы тарбияланыш керек балачы. Эми бүгүнкү күндөгү үй бүлө жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Балдарга анда ата-эне эмнеден башташ керек тарбияны? Макул эми өзү жанагынтип кечке керелди, кечке жумушта башка иш менен элек, бирок ошол доор өсүп келатат да бүгүнчү. Эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Бизде кыргызда жакшы сөз бар, куш уясында көргөнүн кылат деп. Ата-эне эң биринчи ошол нерсеге маани бериш керек. Өзү адептүү болуп жашаш керек үй бүлөдө. Атанын ролун туура аткарыш керек. Эне да эненин ролун туура аткарыш керек. Анан аны көргөн бала ошол ата-энесиндей болуп өсүүгө аракет жасайт. Баланын мүнөзүн калыптандыруу ата-эненин колунда. Кээ бир учурларда баланын мүнөзүнө шылтайбыз го. Мунун мүнөзү ушундай, копол ушундай болот дейбиз. Ошол мүнөз анда үй бүлөдө калыптанган да. Себеби Кудай Таала бардыгына таза перзент берет. Таза перзент берет. Бардык нерсени кабыл ала турган жөндөм менен жаратып бергенден кийин аны кандай жакшы же жаман кылып тарбиялап алыш ата-эненин колунда. Бул хадистерде да келет. Мен ойлоймун, ошол биринчи тарбия өзүнөн башталсын ата-эненин. Отуруп турууда, тамак жеште, сүйлөштө, кийиниште ар бир баскан турганында балам мени көрүп атат, балам мени туурайт деген сезимди алып келип туруп, коду камера карап турат дегендей, балам мени карап турат деген сезим киргизиш керек болуп атат бүгүн. Анан ошентип бага үй бүлөдө башатта ошондой бир тарбия берген болсо, ошол жакшы тарбия кийин башка чөйрөгө кошулганда муну үстөмдүүлүк кылып кете турган болуш керек. Кийинки жаман чөйрөнүн жаман тарбиясы муну баса албай турган деңгээлде болуп калыш керек да. Анан андай болбосо, тарбиялай албаса, анда тарбиялай тургандарга бериш керек. Балдарды бакчага беришсин. Көп адамдар бакчага бербегендер да бар. 7 жылга чейин өзүнүн колунда тарбияланат. Же болбосо тайнесин же чоң атасын колуна таштап кетип, өзү Россияга кетип калат. Анан ошол жерден эле балдардын тарбиясына жарака кетип атат. Биз келечегибиз ошол жаштар болгондуктан булардын тарбиясына кош көңүл болбошубуз керек. Россияга барып иштейбизби, каяка барып мигрант болуп иштесек, ошол балдарыбызды өзүбүз менен кошо алып кетишин жолун кылыш керек. Баары бир чоң ата, чоң эне болгону менен бир муун алыс. Анын колунда келини бар, башкасы бар, өгөй болот, тиги болот. Баары бир ошолор запкы жеп атат деп ойлойм мен. Мен ата-энелерге кайрылып кетерим ушул жерден, баланын тарбиясына ошондой кайдыгерлик кылбайлы, ар ким өзүнүн баласын өзү гана тарбия кылбаса, башка бирөө кантип тарбиялап берет билбейм. Анан айтарым, мен мектепке бердим, мектепте болуп атат да, медреседе болуп атат да деп айтыш мүмкүн. Урматтуу эл журт, урматтуу ата-энелер, айтып коеюн. Мектеп менен медресе тарбия бербейт, таалим берет. Тарбияны үйдөн берилет. Алар таалим берет, илим үйрөтөт. Ошондуктан алардан балаң адепсиз чыкса, мугалимдерден көрбөш керек. Бирок кээ бир учурларда болуп атат, көп болбосо деле бар. Жанагындай баласы мектепте шоктук кылса, анан урушуп койгон болсо же кичине бир кокус кылып койгон болсо, ата-энелер өзүбүз барып мугалимдер менен жакалашып, соттошуп, эмне үчүн менин баламды урдуң, тигинтиң, минтиң деп отуруп, кайра баланын дагы да шоктук кылуусуна шарт түзүп берип атабыз да.
Бардыгы неме эми бардыр, кээ бир кайдыгер мугалимдер да бардыр, бирок көпчүлүк мугалимдерди мен билем, эч качан балаң жаман болсун дебейт. Жакшы болуш жагында болот. Эми туура мугалиминде эле жанагындай таяк менен сабалап ура бергенде эле болбойт. Ошол жерде мугалимдердин дагы кадырын билип, аларга да жан басып берелик. Мисалы үчүн балаңыз өзүнүн мугалими жөнүндө арызданып келсе, балаңыз жетелеп барып, сиз балаңыз тарап эмес, балким мугалим тарап болсоңуз, эки тарап болуп балаңызды кысмак кылсаңыз, балаңыз айтат, демек мен оңолушум керек экен. Туура эмес кылган экенмин. Атамдан мугалимди туура деп атат деп, балким өзгөрөр пикири. Мына ушундай жагдайлар бар да, баланын тарбиясында сиз айткандай үй бүлөдөн башталат. Мектептеги таалим алып аткан, тарбия алып атканга деле ата-эне мугалимге тапшырдым деп коюп эле жүрө бербей, аны да көзөмөлдөш керек. Сабактарын күндөлүгүн күзөтүп, сабак тапшырмаларды кылдыңбы, эмне кылдың, каяка барып атасың, кечинде эмне кылып жүрүп атасың, эмнеге түндө жүрөсүң, кечкиргиче үйгө келбейсиңби? Мына ушундай контролдор да болбой калды. Кээ бир учурларда кыз балдарды ушинтип тергейин десе ата-эне, эне болушат кайра. Эми кичине ойносун да, кичине жыргасын да деп анан түнү менен кетет кыз бала деген, бир түн жоголуп кетсе деле иши жок, же түн жарымда келсе деле иши жок. Кыз бала деген назик маселе. Ошон үчүн апаларга айтарыбыз, кыздарга болушуп атып, балким кыздардын тарбиясын бузуп аткандырбыз. Андыктан ошол кыздар күйөөгө чыкканга чейин атанын карамагында коргошун болот дегендей, ата эч качан өзүнүн кызына жамандыктыра көрбөйт. Ата-эне биргеликте ошол кыздар менен балдардын тарбиясына жанагындай эмне деп коет, кошо өгүздү тарткан дегендей биргеликте эме кылыш керек. Негизинен багы үй бүлөдө айтып коет го, бала атасынын көргөнүн кылат. Мисалы, атасы имандуу болуп, намаз окуп, дуа кылса, бала да ошол жолду жолдойт депчи. Негизинен ошол бүгүнкү көйгөй ушундан келип чыкпай элеби? Себеби деген атада канчалык бир деңгээлде ыймандын алсыздыгы байкалып, анан ошонун кесепетинен бала ушундай бүгүнкүдөй оор мүнөз, жанагындай рекет болуп чыкпай элеби? Мындай нерселердин себептерин изесек түрдүүчө болушу мүмкүн. Кээ бир нерселер жакырчылыктан чыгышы мүмкүн. Жакырчылыктан болуп, себебинен анан жанагы бала, өспүрүм бала уурлукка калышы мүмкүн. Же болбосо тескерисинче ашкан байлыктан да чыгышы мүмкүн. Көпкөндүктөн. Кыларга эч нерсе калбай, баардык нерсени кылып көргөн, баардык нерсени кийип көргөн, баардык нерсени жеп ичип көргөн. Анан көпкөндүктөн да ушундай нерсе болушу мүмкүн да. Мунун себептерин издегенден кийин түрдүүчө мен айткандай көп себептер чыкса, ар бир себеп ошол себептердин өзүнүн бир чарасы бар деп ойлойм да. Кээ бирде жанагындай мешитке келип калсак, аталар кичинекей балдарын алып келип, ушундайларды көп көрүп калабыз го. Анан ошолордо канчалык бир деңгээлде ошол баланын ыймандуу чөйрөдө өсүшүнө бир салым болобу деген бир ойду айткым келди да. Туура айтасыз, ошол балдарды ошондой чөйрөгө аралаштырыш керек, бирок ошол коомго деле жолтоо болбой турган деңгээлде. Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар балдарын мешитке алып келгендиги жөнүндө риваяттар айтылат. Анан ушул учурда деле балдарын жетелеп келгендер деле бар. Бирок кээ бир жамаат аны көтөрбөйт. Ошол жамаатта иренжибей турган деңгээлде анда санда дейбизби? Же үйдөн уктуруп, айырга барганда кыйкырбайсың, аяка бияка чуркабайсың. Айыр деген Кудайдын үйү. Мен жанымда отуруп, мен жыгылсам жыгылып турсам туруп, келесиң деп үйдөн үйрөтүп алып келген жакшы билем. Ошентип алып келсе жакшы болот. Мен өзүм күбө болдум. Кээ бирлер ошентип балдарын алып келет, анан ызычуу салат. Кээ бир учурларда ошол мечиттин ичиндеги килемди жанагындай зара кылып булгап койгон учурлар да катталган. Анан мечит кызматкерлери балдарыңарды алып келбегиле, силер хадиске каршы чыгып атасыңар дегендер да болгон. Мен балдардын мечитке келишине каршы эмесмин, бирок мечитке келгенге чейин мечиттин адебин бир аз болсо да, учкай болсо да атаны билдирип коюп, анан жетелеп келсе жакшы болот. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей бүгүн биз ыйман сабагы берүүсүндө ошол өмүргө залал келтирүү темасында сөз кылдык. Студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын диний агартуу, жаштар жана айылдар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси устазыбыз Абибилла Ажы Кадырбердиев келип отурат. Убактыңызды бөлүп келгениңизге ырайчылык билдиребиз. Рахмат силерге. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар.